16 bölüm. Bir günü Шимшон Азага келип, ал жерден bir buzulgan ayalды көрүп, анын үстүнө кирди. Азанын тургундарына бул жерге Шимшон келди деп айтышты. Алар ал турган жерди тегеректеп, аны түнү бою шаардын дарбазасынын алдында аңдышты. Таң атканга чейин күтүп, анан өлтүрөбүз деп түнү бою жашынып жатышты. Шимшон болсо түн жарымына чейин жатып, түн ортосунда туруп, дарбазаны кашектери менен кошо чыгарып, кулпусу менен көтөрүп жонуна салды да Хебронго кетчү жолдогу тоонун чокусуна алып чыгып кетти. Ошондон кийин ал Сорек өрөөнүндө жашаган бир аялды сүйүп калды. Анын аты Делила эле. Аялга пелиштиликтердин төрөлөрү келип, аны көндүр, анын зор күчү эмнеде экенин, аны биз кантип жеңе ала турганыбызды астыртан бил, биз аны байлап багынтып алалы. Бул кызматың үчүн ар бирибиз сага 1100 шекелден күмүш берели дешти. Делила Шимшондон, айтчы мага, сенин зор күчүң эмнеде? Сени багынтыш үчүн эмне менен байласа болот деп сурады. Шимшон ага, эгерде мени кургатылбаган 7 жаанын жиби менен байласа, күчүм кетип, кадимки эле адамдардай болуп калам деди. Пелиштиликтердин төрөлөрү аялга кургатылбаган 7 жаанын жибин алып келип беришти. Аял жаанын жиби менен аны байлап салды. Ошол учурда аялдын уктоочу бөлмөсүндө пелиштиликтердин бири жашынып отурган. Аял ага, Шимшон, сага каршы пелиштиликтер келе жатышат деди. Ошондо ал жаанын жиптерин үзүп жиберди. Алар кендирдин бир жиби от тийгенде үзүлгөндөй үзүлдү. Ошентип анын күчү эмнеде экени билинген жок. Делила Шимшонго, сен мени алдап койгон турбайсыңбы? Мага калп айткан турбайсыңбы? Айтчы, сени эмне менен байласа болот деди. Ал аялга, эгерде мени урунуна элек жаңы жип менен байласа, күчүм кетип, кадимки эле адамдардай болуп калам деди. Делила аны жаңы жип менен байлап, Шимшон, сага каршы пелиштиликтер келе жатышат. Ошол учурда аялдын уктоочу бөлмөсүндө бирөө жашынып отурган, деди. Ал колдору байланган жипти чарык жипти үзгөндөй эле үзүп салды. Ошондо Делила Шимшонго, мени алдап дагы калп айтып койгон турбайсыңбы? Айтчы, сени эмне менен байласа болот деди. Ал аялга, эгерде башымдагы 7 өрүм чачымды кездеме кошуп өрүп, аны кездеме соккон аркакка мык менен кагып койсоң, күчүм кетип, кадимки эле адамдардай болуп калам деди. Аял кездеме соккон аркакты жерге казык менен кагып, Шимшон, сага каршы пелиштиликтер келе жатышат деди. Ал уйкусунан ойгонуп, казыкты кездеме соккон аркакты кездемеси менен кошо сууруп алды. Ошондо Делила ага, сен мага, сени сүйөм деп кантип айтып жатасың? Сенин жүрөгүң мени менен эмес турбайбы? Мени 3 жолу алдадың, зор күчүң эмнеде экенин айткан жоксуң деди. Аял күн сайын аны кыйнап, жанын койбой койгондуктан, ал абдан кыйналып, чыдай албай кетти. Ошондо ал жүрөгүндөгүсүнүн баарын аялга ачып берди. Менин башыма устара тийген эмес, анткени мен энемдин ичинде жаткандан тартып эле Кудайдын назиримин. Эгерде менин чачымды кырып салса, күчүм кетип, алдан тайып, кадимки эле адамдардай болуп калам. Делила Шимшондун жүрөгүндөгүсүнүн баарын ачып бергенин көрүп, киши жөнөтүп пелиштиликтердин төрөлөрүнө, эми келгиле, ал мага жүрөгүндөгүнүн баарын ачып берди деп айттырды. Пелиштиликтердин төрөлөрү күмүштөрүн колдоруна көтөрүп аялга келишти. Аял Шимшонду тизесине уктатып, bir кишини чакыртып, башындагы 7 өрүм чачын кырдырды. Ошондо анын күчү кете баштады. Акыры ал күчтөн ажырады. Аял, Шимшон, пелиштиликтер сага каршы келе жатышат деди. Ал уйкусунан ойгонуп, мурдагыдай эле кутулуп кетем деп ойлоду. Ал теңир таштап койгонун билген жок. Пелиштиликтер аны кармап алып, көзүн оюп Азага алып келишти да 2 жез чынжыр менен кишендеп салышты. Ал туткундар жаткан жайда тегирмен тартып жатты. Ошол арада анын башындагы чачы өсө баштады. Пелиштиликтердин төрөлөрү өз кудайы Дагонго чоң курмандык чалуу үчүн жана көңүл ачуу үчүн чогулушту. Алар, биздин кудайыбыз, душманыбыз Шимшонду колубузга салып берди дешти. Жалпы эл да Шимшонду көрүп, өз кудайын даңтап, жерибизди кыйраткан, көбүбүздү өлтүргөн душманыбызды кудайыбыз колубузга салып берди деди. Көңүлдөрү ачылганда алар, Шимшонду алып келгиле, ал бизге тамаша койсун дешти. Шимшонду туткундар жаткан жайдан алдырып келишти. Ал аларга тамаша койду. Анан алар аны 2 тирөөчтүн ортосуна коюшту. Шимшон аны колунан жетелеп келген жаш жигитке, үйдү кармап турган тирөөчтөрдүн жанына алып барчы, сыйпалап көрүп, жөлөнүп турайын деди. Үй толо эркек менен аял эле. Ал жерде пелиштиликтердин бардык төрөлөрү отурган. Үйдүн төбөсүнө 3000ге жакын эркек аял чогулуп, тамаша коюп жаткан Шимшонду карап турушкан. Ошондо Шимшон теңирге жалынып, Кудай теңирим, мени эсте, о Кудайым, мага дагы бир жолу күч бере көр. 2 көзүмдүн куну үчүн пелиштиликтерден бир дем менен өч алайын деди. Анан үйдү кармап турган 2 ортоңку тирөөчтүн бирине оң колу менен, бирине сол колу менен таянып турду да, аларды ордунан жылдырып жиберди. Анан Шимшон пелиштиликтер менен бирге өлөйүн деди. Бардык күчү менен чиренип туруп түрттү эле, үй кулап, төрөлөрдү, андагы элдин баарын басып калды. Шимшон өлөр алдында өлтүргөн адамдардын саны анын буга чейин өлтүргөн адамдардын санынан көп болду.
Бир туугандары менен атасынын бүт үй бүлөсү келип, аны алып кетишти да Сора менен Эштаулдун ортосундагы атасы Манояктын мүрзөсүнө коюшту. Ал Ысрайылга 20 жыл башкаруучу болгон. 20-бөлүм. Козголоң басылгандан кийин Павыл шакирттерди чакырып, аларга насаат айтты. Анан алар менен коштошуп Македонияга жол тартты. Македонияны кыдырып Исага ишенгендерге көп насаат айткандан кийин Грецияга келди. Павыл ал жерде 3 ай болгондон кийин Сирияга Македония аркылуу кайтып келүүнү чечти. Анткени кеме менен Сирияга жол тартаар алдында жүйүттөр ага каршы козголоң чыгарышты. Бероялык Пурдун уулу Сосипатр, Тессалоникалык Аристарх менен Секундос, Дербелик Гай, Тиметей жана Асиялык Тихик менен Трофим аны Асияга чейин узатып барышты. Алар бизден мурун жолго чыгып, бизди Троаста күтүп турушту. Биз болсо ачыткысыз нан майрамынан кийин Филиппиден кеме менен чыгып, 5 күндөн кийин аларга Троаска келип, ал жерде 7 күн болдук. Жуманын 1-чи күнү Павыл нан сындыруу үчүн чогулган шакирттер менен сүйлөштү. Ал эртеси күнү жолго чыга турган болгондуктан, алар менен түн ортосуна чейин сүйлөшүп отурду. Биз чогулган үйдүн жогорку бөлмөсүндө көп шамчырак күйүп турган. Терезеде Эйтих деген бир жаш улан отурган. Павылдын сөзү узакка созулгандыктан ал катуу уктап кетип 3-чү кабаттан жерге кулап түштү. Карашса ал өлүп калыптыр. Павыл төмөн түшүп, өлүктүн үстүнө жатты да аны кучактап, "Коркпогула, анын жаны өзүндө" деди. Анан ал кайра жогору чыгып, нан сындырып андан жеди. Түнү бою аңгемелешип отуруп, таңгамаал жолго чыкты. Бул арада жаш уланды үйгө түрүү алып келип, бардыгы кубанычка батышты. Биз Павылдан мурун кемеге отуруп, Ас шаарын көздөй жол тарттык. Биз аны ошол жерден алып кетмекпиз. Ал өзү жөө баргысы келгендиктен бизге ушундай кылууну буйруган. Аны менен биз Аста жолуктук да Миттелене шаарына чогуу келдик. Ал жерден кеме менен сүзүп чыгып, эртеси күнү Хиос аралынан алыс эмес жерге келип токтодук. Анын эртеси Самос аралынын жанындагы Трогилий шаарында болуп, 1 күндөн кийин Милет шаарына келдик. Анткени Павыл Асияда убакытты кетирбеш үчүн Эфестин жанынан өтүп кетүүнү чечти. Анткени ал мүмкүн болсо 50-чү күн майрамында Иерусалимде болуу үчүн шашып бара жаткан эле. Ал Милеттен Эфеске киши жиберип, жыйын башчыларын чакыртты. Алар келишкенде Павыл аларга мындай деди: "Өзүңөр билесиңер, мен Асияга келген күндөн тартып бардык убакта жаныңарда болдум. Жүйүттөрдүн кара ниеттигинин айынан башыма келген сыноолор учурунда Теңирге момундук менен, көз жаш менен кызмат кылдым. Силерге пайдалуу боло турган нерселердин бардыгын айттым. Силерди бүт эл алдында да үймө-үй кыдырып да окуттум. Жүйүттөргө да, элдиндерге да тобо кылуу жөнүндө жана Теңирибиз Иса Машаякка ишенүү жөнүндө жарыяладым. Азыр болсо рухтун жетеги менен Иерусалимге бара жатам. Ал жерде мени эмне күтүп тургандыгын билбейм. Бирок мени кишендер жана азап кайгылар күтүп тургандыгын ыйык рух мага ар бир шаарда эскертип жатат. Бирок мен эч нерсеге карабаймын жана өз өмүрүмдү эч аябаймын. Алдымда турган жарышты жана Теңир Иса тапшырган кызматты, Кудайдын ырайымы жөнүндөгү жакшы кабарды таратуу ишин кубаныч менен аягына чыгарсам эле болду. Азыркы учурда мен муну билем. Мен жарыялаган Кудайдын падышачылыгы жөнүндө уккандарыңардын ичинен эч бириңер мындан кийин мени көрбөйсүңөр. Ошондуктан бүгүн силерге айтып коеюн. Мен эч кимдердин каныңар үчүн жооп бербейм. Анткени мен силерге Кудайдын эркин толугу менен айткам. Ошондуктан өзүңөргө жана ыйык рух тарабынан тапшырылган бүтүндөй үйүргө сак болгула. Теңирдин жана Кудайдын өз канын төгүп сатып алган жыйынын кайтаргыла. Анткени мен кеткенден кийин араңарга үйүрдү аябаган жырткыч карышкырлар кирерин билем. Шакирттерди ээрчитип кетүү үчүн өзүңөрдүн эле араңардан чындыкты бурмалап сүйлөгөн адамдар чыгат. Ошондуктан сергек болгула. Көз жашымды төгүп, ар бириңерди 3 жыл бою күн түн дебей тынымсыз окутканымды эсиңерден чыгарбагыла. Эми силерди бир туугандар, Кудайга жана анын ырайымы жөнүндөгү сөзүнө тапшырамын. Ал сөз силерди калыптандырып, ыйыкталгандар менен бирге мураска ээ кыла алат. Эч кимден күмүштө, алтында, кийимди алууну каалаган жокмун. Силер өзүңөр билесиңер, өзүмдүн да жанымдагылардын да муктаждыгы үчүн өз колум менен эмгектендим. Ушинтип эмгектенип алсыздарга жардам берүү керек экендигин, Иса Теңирдин алганга караганда берген жакшы деген сөзүн унутпоо керек экендигин бардык жагынан көрсөттүм. Бул сөздөрдү айткандан кийин ал тизе бүгүп бардыгы менен чогуу сыйынды. Бардыгы аябай ыйлап, Павылды мойнунан кучактап өпкүлөштү. Аларды Павылдын "Мени мындан кийин көрбөйсүңөр" деген сөзү өзгөчө кайгыртты. Андан кийин алар аны кемеге чейин узатып барышты. 29-бөлүм. Жеремия пайгамбардын Иерусалимден туткунда жүргөн аксакалдарга, ыйык кызмат кылуучуларга, пайгамбарларга жана Небухаднецар Иерусалимден Бабылга алып кеткен бардык элге жиберген каттагы сөздөрү бул.
Бул катты Жаякин падыша менен ханыша Эбнухтар, Жүйүт аймагы менен Иерусалимдин төрөлөрү, жыгачы усталар, темир усталар Иерусалимден чыккандан кийин Жүйүт падышасы Ситкия, Бабыл падышасы Небухадоносорго жиберген Сапан уулу Элас жана Хилкия уулу Гемария аркылуу Бабылга жөнөттү. Исраилдин кудайы Себайот Теңир Иерусалимден Бабылга өзү кетирген бардык туткундарга мындай дейт: Үйлөрдү куруп, ошол үйлөрдө жашай бергиле, бактарак отургузуп, анын жемиштерин жегиле. Аял алып уул кыздуу болгула, уулдарыңарга аял алып бергиле, кыздарыңарды күйөөгө бергиле, алар уул кыздуу болушсун, ошол жерде көбөйгүлө, кемибегиле. Мен силерди туткундап алып барган шаардын жыргалчылыгы үчүн кам көргүлө, ал үчүн Теңирге сыйынгыла. Анткени шаарга жакшы болсо, силерге да тынчтык болот. Анткени Исраилдин кудайы Себайот Теңир мындай дейт: силерди араңарда жүргөн пайгамбарларыңар менен сыйкырчыларыңар азгырбасын, силердин түшүңөрдү, жооругандарды укпагыла. Алар менин атымдан силерге жалган пайгамбарчылык кылып жатышат, аларды мен жиберген эмесмин дейт Теңир. Анткени Теңир мындай дейт: силердин Бабылда жашаганыңарга 70 жыл толгондо мен силерди эстейм. Силерди бул жерге кайра алып келиш үчүн силер тууралуу айткан жакшы сөзүмдү орундатам. Анткени өзүмдүн силер жөнүндө ойлогон оюмду өзүм гана билем, дейт Теңир. Силерге келечек үмүт бериш үчүн ал ой жаман ой эмес, жакшы ой. Силер мага кайрыласыңар, мага келесиңер, мага сыйынасыңар, ошондо мен силерди угам. Мени издейсиңер, эгерде мени чын жүрөктөн издесеңер, табасыңар. Мени табасыңар, дейт Теңир. Силерди туткундан кайра алып келем. Мен силерди кайсы элдердин арасына кууп жиберсем, ошол элдердин арасынан бардык жерлерден жыйнап, силерди өз жериңерге кайра алып келем, дейт Теңир. Силер Теңир бизге Бабылда да пайгамбарларды берди дейсиңер. Дөөттүн тагында турган падыша жөнүндө, бул шаарда жашаган бүт эл жөнүндө, силер менен кошо туткундалып кетпеген бир туугандарыңар жөнүндө Теңир мындай дейт. Алар тууралуу Себайот Теңир мындай дейт: мына мен аларга каршы кылыч, ачарчылык жана жугуштуу оору жиберем. Аларды жараксыздыгынан улам жегенге болбой турган жаман анжырдай кылам. Кылыч менен, ачарчылык менен, жугуштуу оору менен алардын артынан чөм. Мен аларды кайсы элдердин арасына кууп жиберсем, ошол элдердин арасында жек көрүндү болот. Алар каргышка калат, кыйынчылык көрөт, шылдың болот. Анткени алар менин сөздөрүмдү укпай коюшту, дейт Теңир. Ал сөздөрдү мен аларга өзүмдүн кулдарым, пайгамбарларым аркылуу айтып турдум. Мен аларга пайгамбарларым аркылуу Таңзаардан айтып турдум. Бирок алар укпай коюшту, дейт Теңир. Ал эми силер мен Иерусалимден Бабылга кетирген туткундардын баары Теңирдин сөзүн уккула. Мен атыман силерге жалган пайгамбарчылык кылып жатышкан Колайы уулу Ахаб тууралуу, Маасей уулу Ситкия тууралуу Исраилдин кудайы Себайот Теңир мындай дейт: мына мен аларды Бабыл падышасы Небухадоносордун колуна салып берем. Ал аларды силердин көз алдыңарда өлтүрөт. Ошондо алардан улам Бабылга туткундалып кеткен бардык жүйүттөргө мындай каргыш сөз калат: Бабыл падышасы Ситкия менен Ахабты кандай өрттөп жиберсе, Теңир сени да ошондой кылсын. Анткени алар Исраилда жийиркеничтүү иштерди жасашты, өз жакындарынын аялдары менен ойноштук кылышты, менин атымдан мен буйрубаган жалган сөздөрдү айтышты. Муну мен билем жана мен буга күбөмүн, дейт Теңир. Нехеламдык Шемаяга айт: Исраилдин кудайы Себайот Теңир мындай дейт: сен өз атыңдан Иерусалимдеги бардык элге, Маасей уулу ыйык кызмат кылуучу Сепанияга жана бүт ыйык кызмат кылуучуларга кат жиберип, ал катка мындай деп жазыптырсың: Теңир сени ыйык кызмат кылуучу, жояттын ордуна ыйык кызмат кылуучу кылып койду. Сен Теңир үйүндө ар бир акылсыз адамдын үстүнөн жана өзүн пайгамбар кылып көрсөткөн адамдардын үстүнөн көз салып турган адамдардын арасында болушуң керек. Сен андай адамды зынданга салып, көзөнөк жыгачка отургузушуң керек. Эмне үчүн сен Анатоттук Жеремиянын силерге пайгамбарчылык кылуусуна тыюу салбайсың? Анткени ал Бабылдагы бизге да туткун узакка созулат, үйлөрдү куруп, ошол үйлөрдө жашагыла, бак-дарак отургузуп, анын жемиштерин жегиле деп айттырып жибериптир. Ыйык кызмат кылуучу Сепания Жеремия пайгамбарга бул катты угуза окуп бергенде, Жеремияга Теңирден сөз болду: туткундалып кеткендерге мындай деп айттырып жибер: Нехеламдык Шемая жөнүндө Теңир мындай дейт: мен аны жибербесем да пайгамбарчылык кылып, силерди жалган үмүттөндүргөн үчүн. Теңир мындай дейт: мына мен Нехеламдык Шемаяны жана анын тукумун жазага тартам. Анын тукумунан бир да киши бул элдин арасында жашабайт. Мен өз элиме жасай турган жакшы нерсени ал көрбөйт, дейт Теңир. Анткени ал Теңирге каршы сүйлөдү.
15-бөлүм. Таң атары менен башкы ыйык кызмат кылуучулар, мыйзам окутуучулар, аксакалдар жана Синедриондогулар кеңешме өткөрүштү да Ыйсаны байлап Пилатка алып барып тапшырышты. Пилат Ыйсадан: "Сен жүйүттөрдүн падышасысыңбы?" деп сурады. Ыйса болсо "Өзүң айтып жатасың" деп жооп берди. Башкы ыйык кызмат кылуучулар ага каршы көп нерселерди айтып айыптап жатышты. Ошондо Пилат андан: "Сен такыр жооп бербейсиңби?" деп дагы сурады. Анан ага: "Сага каршы айтылган айыптоонун көптүгүн карачы" деди. Бирок Ыйса бул суроого да жооп берген жок. Пилат буга таң калды. Ал майрам сайын эл сураган бир туткунду бошотуп берчү. Ошол учурда Барабба деген киши көтөрүлүшчүлөр менен бирге камакта болчу. Алар козголоң убагында киши өлтүрүшкөн эле. Эл Пилаттан адаттагысындай эле бирөөнү бошотуп берүүсүн сурап кыйкыра баштады. Пилат болсо аларга: "Каалайсыңарбы, мен силерге жүйүттөрдүн падышасын бошотуп берейин" деди. Анткени ал башкы ыйык кызмат кылуучулардын Ыйсаны көрө албастыктан улам кармап беришкендигин билчү. Бирок башкы ыйык кызмат кылуучулар андан көрө Бараббаны бошотуп берүүсүн сурагыла деп элди тукуруп коюшту. Пилат кайрадан аларга: "Жүйүттөрдүн падышасы деп өзүңөр атаган адамды эмне кылышымды каалайсыңар" деди. Алар: "Аны айкаш-жыгачка када" деп кыйкырышты. Пилат алардан: "Ал кандай жаман иш кылды эле" деп сурады. Алар болсо: "Аны айкаш-жыгачка када" деп мурдагыдан да катуу кыйкырышты. Ошондо Пилат элге жагууну каалап, аларга Бараббаны бошотуп берди. Ал эми Ыйсаны камчы менен сабаткандан кийин айкаш-жыгачка кадатуу үчүн аскерлердин колуна тапшырды. Аскерлер болсо Ыйсаны Ак сарайдын короосуна, башкача айтканда преторияга алып келишти да бүт аскер бөлүгүн чогултушту. Ыйсанын үстүнө кочкул кызыл чапан жаап, башына тикенектен тааж өрүп кийгизишти. Анан: "Салам жүйүттөрдүн падышасы" деп аны менен саламдаша башташты. Алар аны ичке чыбык менен башка чапкылашты. Ага түкүрүштү, тизее бүгүп ага таазим кылышты. Аны ушинтип шылдыңдашкандан кийин андан кочкул кызыл чапанды чечип алып, өзүнүн кийимин кийгизишти. Анан аны айкаш-жыгачка кадоо үчүн алып жөнөштү. Алар талаадан келе жаткан Шимон деген Киринеялык бир кишиге Ыйсанын айкаш-жыгачын мажбурлап көтөртүп коюшту. Ал Искендер менен Руттун атасы эле. Ошентип алар Ыйсаны Голгофа, бул баш сөөгү деп которулат, деген жерге алып келишти. Ага Смирна кошулган шарап беришти, бирок ал ичкен жок. Ыйсаны айкаш-жыгачка кадагандар өкчөмө таш ыргытып, анын кийимдерин бөлүп алышты. 3-саат чамасында аны айкаш-жыгачка кадашты. Анын баш жагына "Жүйүттөрдүн падышасы" деген айыптоо жазылган тактайчаны илип коюшту. Ыйсанын жанына 2 кылмышкерди, бирин анын оң жагына, бирин сол жагына айкаш-жыгачка кадашты. Ошентип ал кылмышкер катары эсептелди деген пайгамбарчылык орундалды. Өтүп бара жаткандар баштарын чайкап Ыйсаны мындай деп тилдеп жатышты: "Эй, ибадаткананы бузуп 3 күндө тургузуучу, айкаш-жыгачтан түшүп өзүңдү куткарбайсыңбы?" Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен мыйзам окутуучулар да шылдыңдашып бири-бирине: "Башкаларды куткарды, өзүн болсо куткара албайт. Машаяк, Исраэлдин падышасы, азыр айкаш-жыгачтан түшсүн, биз көрүп ага ишенип калалы" дешти. Анын жанындагы айкаш-жыгачка кадалгандар да аны тилдеп жатышты. 6-сааттан 9-саатка чейин бүт жерди караңгылык басып турду. 9-саатта Ыйса үнүн катуу чыгарып: "Элой, Элой, лама савахвани" деп кыйкырды. Бул "Кудайым-ай, Кудайым-ай, мени эмнеге жалгыз калтырдың" деп которулат. Ал жерде тургандардын кээ бирөөлөрү мунукканда ал Илиасты чакырып жатат дешти. Ошондо бирөө жүгүрүп барып соргучту ачуу ичимдикке малды да аны ичке таяк илип Ыйсага берди. Анан: "Токтогула, Илиас келип аны чүрүп алар бекен, көрөлү" деди. Ыйса болсо катуу үн чыгарып жан берди. Ошондо ибадатканадагы көшөгө жогорудан ылдый айрылып 2-ге бөлүнүп калды. Ыйсанын маңдайында турган жүз башы анын ушундай катуу үн чыгарып жан бергенин көргөндө: "Бул адам чын эле Кудайдын уулу болчу" деди. Ал жерде алыстан карап турган аялдар да бар болчу. Алардын арасында Магдалалык Мариям, кичинекей Жакып менен Жосенин энеси Мариям, Саломе бар эле. Ыйса Галилеяда жүргөндө алар анын артынан ээрчип ага кызмат кылышчу. Ал жерде аны менен Иерусалимге келген башка да көптөгөн аялдар бар эле. Кеч кирип жума күнү аяктап ишемби күнгө таяп калганда Синедриондун бир кадырлуу мүчөсү, Кудайдын падышачылыгын күтүп жүргөн Ариматаялык Жусуп келди. Ал Пилатка кирүүгө батынып Ыйсанын сөөгүн сурады. Пилат анын өлүп калганына таң калды. Анан ал жүз башыны чакырып: "Өлгөнүнө көп болдубу?" деп сурады. Жүз башыдан билгенден кийин Жусупка сөөгүктү бердиртти. Жусуп ак болотнай сатып алды да Ыйсанын сөөгүн айкаш-жыгачтан түшүрүп кепиндеди. Анан ал сөөгүктү асканын бооруна оюлган мүрзөгө коюп, мүрзөнүн оозуна таш тоголотуп келип жапты.
Магдалалык Мариям менен Жосенин энеси Мариям болсо анын кайсы жерге коюлганын карап турушту.